Салык саясатынын деңгээлин жакшыртуу учур талабы. Буга чейин салык кызматында алгылыктуу иштер башталганы да белгилүү. Анын алкагында өткөрүлгөн иш-чаранын негизги максаты эл аралык тажрыйбаларды көрүп, ыкмаларды бөлүшүп, сунуштарды ишке ашыруу. 2020 жылдан баштап салык салуу механизмдери, салык саясатында абдан көп чоң өзгөрүүлөр боло баштады. Биз салык салуунун механизмдерин мындай санариптик форматка өткөзүү жолун баштадык. Ошол эле убакта салык саясатында салыктык эсеп жүргүзүү, салык алуунун более стандарттык бир методдоруна өтө баштадык. Салык саясатынын маданиятын жогорулатуу максатын көздөгөн жыйынга тийиштүү органдар, окумуштуулар катышты. Белгилей кетсек, акыркы жылдарда салык кызматынын бардык түрлөрүн каттоого өткөрүп, кызматтарды санариптештирүү ыкмалары колдонулууда. Наш опыт Кыргызстана, в том числе Министерство внутренних дел Кыргызстандын ички иштер министрлигинин тажрыйбасы учурда жакшы көрсөткүчтөргө жетишип жатат. Себеби салык жана экономикалык кызматтар менен биргеликте тыгыз иш алып барабыз. Белгилей кетсек, санариптештирүү мезгил талабы болуп жаткандыктан заманбап техникалар менен иш алып баруу мүмкүнчүлүктөрүбүз дагы бар. Өзүңүздөр билгендей, атайын арыздарды каттоочу жана башка кызматтар киргизилген. Позволяет автоматизировать, регистрировать все заявления, все факты, которые выявляются. Салык кызматында атайын реформаларды жүргүзүп, калкка жайылтуу зарылчылыгы бар. Андыктан коомчулукка, айрыкча жогорку окуу жайдын студенттеринин арасында байма-бай иш-чаралар өткөрүлөт. Себеби келечектеги салык адистери студент кезинен билүүсү маанилүү. Бүгүнкү күнү биздин Кыргыз экономика университетин алсак, финансовый грамотностьтун студенттердин арасында ошо финансовый грамотностьтун деңгээлин көтөрүш үчүн көп иш-чара жүргүзүлөт да. Мына бүгүнкү иш-чараны деле айтсак болот. Тыгыз байланыштабыз биз практиктер менен, банковский, коммерческий банктар менен өткөрөбүз. Банковский грамотность кандай болуш керек, кредитти кандай алыш керек алданбаш үчүн, налоговый служба менен жүргүзөбүз. Налогду кантип төлөш керек, кандай туура төлөш керек. Салык саясаты улуттук маданияттын бир бөлүгү. Ал салык тутумунда мамлекет жана жарандардын өз ара аракеттенүүсү менен тыгыз байланышта. Салык саясатын жогорулатуу менен салык тартибин сактоого, салык төлөөдөн качууну кыскартууга жана бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүүгө болот. Айдай Ташыбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.